Түздік! Қырғыз Республикасының мемлекеттік туысына түздік! Түзденіп! Оңға! Дүйнөдө 7000 тил, 2,5 улут болгону менен бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 193 эл мамлекет катары танылган. Кыргыз эли ошол мамлекети бар бактылуу улуттардын бири. Жер бетинде 60-ка жакын эл өзүн мамлекет катары эсептегени менен дүйнөлүк коомчулук жана ошол эле Бириккен Улуттар Уюму аларды мамлекет катары тааныбайт. Ал эми биздин Кыргыз Республикабыз дүйнөнүн дээрлик баардык өлкөлөрү тааныган, баары менен эл аралык дипломатиялык мамиле түзгөн жана дүйнөлүк тиешелүү институттар менен иштешип жаткан толук кандуу эгемендүү мамлекет. Эгемен мамлекет болуу ар бир улуттун түбөлүк максаты, тынымсыз күрөшү, кыял тилектеринин туу чокусу эмеспи? Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы да узак жана татаал болгон. Өткөн тарыхка көз жүгүртүп, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылдызы жанып, жыгындан өчкөн, жемиштүү же жеңилүү ызасын тарткан, кең аймакты кучагына алган же бучкактай тарыган, бактыга мол же таалай колунан учкан ар кандай кезеңдерди башынан кечиргенин көрөбүз. Ошондой болсо да, кыргыздар түрк элдеринин ичинен эң биринчилерден болуп, мамлекет түзгөн эл экендиги тарыхый чындык. Ученые с мировыми именами сказали, что древние киргизы во II веке до нашей эры вот в районе Западной Монголии построили первое киргизское государство, которое называлось Гегунь. Гегунь. Во II веке до нашей эры, что история киргизов вот сколько тысяч лет. Понимаешь? Что киргизы первые создали среди народов Сибири, создали сибирскую государственность. Ни китайцы, никто. Киргизы, ни монголы, ни корейцы, ни японцы, ни тунгусы, ни маньчжуры. Киргизы создали древнюю государство, которое со II века до нашей эры. Көз карандысыз өз алдынча мамлекет куруу Борбордук Азиядагы байыркы элдердин бири кыргыздардын түп максаты, улуттук идеясы болгон. Ушул идея, патсанардык мотивация ар кайсы мезгилде ар түрдүү кармашта элдин элдүүлүгүн сактап, кыргыздын тарыхый аренада барчылыгын аныктап келген фактор болгонун байкоо менен ар бир муун ушул миссияны мойнуна алып, тарыхый шартка, кырдаалга жана өз дараметине жараша аткарып келгенин байкоого болот. Мына ары барбай эле кийинки биздин замандын мезгилиндеги Барсбектин мезгилин алалы. Барсбек ошол мезгилдеги ташка жазылган маалыматтарга караганда, ошол мезгилдеги эң күчтүү каганат бул кыргыздардык болгон. Эң күчтүү каган Барсбек болгон. Ошон үчүн түрк кагандары дагы Барсбекке өзүнүн жакындарын, кыздарын үйлөндүрүп, ал менен жакын болгусу келген. Барсбек каган кийин чыккынчылык менен өлтүрүлүп, душмандардын колунан каза болгондон кийин дагы кыргыз мамлекеттүүлүгү токтоп калган жок. Барсбек кагандын мезгилинен кийин көп өтпөй эле мына уйгур каганаты ошол мезгилде эң күчтүү мамлекеттердин каганаттардын бирөөсү болчу. Алар менен 20 жыл согуша туруп, мына кыргыздар улуу дөөлөтүн курган. Ошол мезгилде Евразия аймагындагы кеңир аймакты ээлеген кыргыздардын дөөлөтүнө кошуна Кытайлар, батыш менен чыгыш, ошол аймактагы бүт мамлекеттер таанышып, кыргыздардан көп нерсени үйрөнөлүк деген аракеттерди болуп келишкен. Бул Кыргыз империясы 840-жылдан баштап 920-жылдарга чейинки жашап, мына ошол Кыргыз империясы ички жана сырткы душмандардын аракетинен, Абылкек Көбөшкө окшогондордун аракеттеринен ыдырап, акыры алсызданып, акыры кыйрагандан кийин кыргыз мамлекеттүүлүгү көпкө чейин болбой келгендиги бул тарыхта белгилүү. Дүйнөнү дүңгүрөткөн улуу окуяларга бай 20-кылымда кыргыз эли да өз тагдырындагы бурулуш окуяларга күбө болду. Айрыкча өткөн кылымдын биринчи чейреги кыргыздар үчүн улуттук жактан уюмдашып жашоонун формасын тынбай издөөнүсүнүн мезгили болгон.
өз алдынчылыкка умтулуунун алгачкы аракети 1916 жылкы көтөрүлүш болуп, анын кесепети улут үчүн канчалык оор болбосун, мамлекеттүүлүккө жетүү максатын майтара алган эмес. Октябрь революциясына уда Орто Азия чөлкөмүндөгү жашаган башка этностук улуттардын көлөкөсүндө калып калбоо аракети кыргыз элинин соңку мамлекетин куруунун жаңы мүмкүнчүлүгү болуп калган. 1918 жылы 17 жылы революция болду, 18 жылы РСФСР түзүлдү, Закавказский федерация түзүлдү, Прибалтийский федерация түзүлдү. Ал эми бул Түркістан, Орто Азия, чоң далдайган Борбор Азиянын мамлекеттерин бириктирип, Түркістан АЭС деп жарыялашканда. Мына ошол федерациялардын ичинде мамлекеттер туруп атат да. Мисалы Россия Федерациясынын ичинде автономный республикалар, областтар турат. Ошо Закавказский федерациянын ичинде автономный республикалар турат, Прибалтийский. Анан ошондо бул Орто Азиянын интеллигенциясы маселе коюшкан. 1916 жылкы Октябрь революциясынан кийин Түркістан крайында Совет бийлигинин орношуу менен улуттук чек араларды аныктоо маселеси келип чыккан. Бүткүл Союздук борбордук аткаруу комитетинин 1920 жылы 27 августта Түркистанды административдик жактан бөлүштүрүү жөнүндө кабыл алган токтомунун негизинде Орто Азиядагы жооптуу кызматкерлердин улут маселесине арналган жыйын өткөн. Анда Ишеналы Арабаев сүйлөп, кыргыздардын өз алдынча улут экенин, бирок алар улут катары эч жерде эске алынбаганын сындаган жана кыргыздар өз автономиясын түзүүсү керектиги тууралуу маселе көтөргөн. Мына Октябрь революциясы падыша тактыдан кулады, андан Октябрь революциясы келди. Октябрь революциясы келгенде эле мен кыргыз сен өзүңүн мамлекеттүүлүгүңө ээ бол деп белек катары тартуулап койгон жок. Кыргыздарды ойлогон жок. Кыргыздын мамлекетинин ал убакта болушун да каалабагандар. Иштен жана сырттан чыккан бизден ириткен душмандарыбыз дайыма кыргыздын мамлекети болбосун деген аракеттерди жасашты. Кыргыздын мыкты чыккан Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахманов, Иманалы Айдарбеков, Ишеналы Арабаев жана башка кыргыздын мыкты инсандары жок. Кыргыз деген эң байыркы калк. Тарыхы ушунчалык терең. Биз казактардан айырмаланып турабыз. Кыргыз АСРнын курамында, Жетису облусунун курамында, бул жагы Фергана облусунун курамында болбошу керек. Кыргыздар өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болуш керек деген күрөш ушунчалык күчөдү. 1922 жылдагы Тоолу облусун түзөбүз деген аракетке дагы жыйындын чечимине дагы ошол мезгилде Бабаханов, Кудайкуловго окшогондор каршы чыгып, ал мамлекеттин түзүлбөй калганда түздөн түз ошолордун салымы бар. Натыйжада кабыл алынган чечим жыйында Сталиндин бир телеграммасы менен жок болду. Себеби улуттук боштондук көтөрүлүштөн кийин Совет бийлигинин мезгилинде буржуазиялык Байманаттын тукумдары ушинтип буржуазиялык мүнөздөгү мамлекет курууга аракет кылып атат деген күнөө ал мезгилде өтө катуу болчу. 1922 жылдын 25 мартында Түркістан Компартиясынын борбордук комитети Жетису облусунун райондоштуруу жөнүндө токтом кабыл алып, ага ылайык Прижевальск, Нарын, Пишпек жана Аули Ата уездинин тоолуу бөлүктөрүн камтыган Түркістан Республикасынын курамындагы Тоолуу Кыргыз облусун түзүү чечими кабыл алынган. Бирок Тоолуу облустун түзүлгөнүнө ошол эле кыргыз элинин дагы бир интеллигенция өкүлдөрү болгон. Кудайкулов баштаган топ каршы чыгып, бул топту Ташкенттеги казак жетекчилигинин бир бөлүгү колдоого алган. Мына ошондо эки топ урушуп кеткенден кийин теге Кудайкуловдун тобу анан кийин ызаланып, аларды кууп чыгышат да. Ызаланып чыгып анан Москвага телеграмма салышат. Телеграмма салганда телеграммада кыскача минтип айтылат. Силер Совет бийлиги бу кедей кембагалдардын бийлиги деп айтпадыңар беле. Кул кутандардын бийлиги деп эдиңер беле. Мына бүгүн Кыргыз мамлекети, Кара Кыргыз Тоолуу автономный областы деген Кыргыз мамлекети түзүлдү. Ошонун башына бүт Баймановдардын тукумдары келди деген. Анан санайт. Арабаев Баймановдун тукуму, Абдыкерим Сыдыков Баймановдун тукуму, ушул Жусуп Абдырахманов, Касым Тыныстар, ушулардын баары ока таштуу үй бүлөдөн чыккан ушу адамдар болушкан. Ошолор себеби ошол ока таштуу үй бүлөдөн чыккан үчүн ушу билим алып калышкан. Кедейген бал каяктан билим алат эле? Себеби анда да акча төлөшкөн. Сталинге жазылган тоголок каттардын натыйжасында Коммунисттик партиянын Жетису обкому тарабынан 1922 жылдын 4-июнунда чакырылган уюштуруу съезди Сталиндин көрсөтмөсү менен таркатылып, декабрда борбордук комитети Тоолуу Кыргыз облусун түзүү боюнча мурдагы кабыл алынган токтомун жокко чыгарган. Что они делают после этого?
чтобы обезглавить это движение, они Сыдыкова снимают с партии, снимают с должности председателя и отправляют ссылку в Ташкент. Делают его заместителем Народного комиссара внутренних дел Турецкой Республики. Вроде бы на повышение. Но через 2 месяца его снимают с этой должности и отправляют наркомат сельского хозяйства Турецкой Республики начальником главного управления. Ну, тоже большая должность. Для кыргызов даже во сне не снилась. Ошондой чоңгазматтар. Анал жерден алып таштайт, анан кийин андай партиядан исключить туда. Ну, то есть его вырубали, да, потихоньку. И он сидел в Ташкенте. В Ташкенте с Арабаевым сидел. Арабаева там вообще там чуть не уничтожили. Мусульманцы, консервативный, исламский там контрреволюционер, там, андай-мандай, темная мусульманская религия. Арабаев, который книги писал, там, учебники писал, газеты выпускал, вот этот первую киргизскую газету на киргизском языке, Эркинту, он же редактор, он чыгарган ал. Киргизский арабский алфавит придумал. Ошо адамды называют врагом народа. 1924 жылы 11 майда Түркістан Компартиясынын 8-чи курултайы жана Орусия большевиктик компартиясынын Борбордук комитетинин Борбордук Азия бюросу СССРдин курамында РСФСРдин өз алдынча Өзбек СССРин жана Түркмен СССРин түзүү сунушун көтөрүп чыкты. Андан тышкары ошол эле курултай жана бюро Кара Кыргыз автоном областын түзүү демилгесин да колдоого алышты. Кыргыздардын саясий жетекчилигинде болочокку Кара Кыргыз автоном облусунун РСФСРдин курамында түзүү керекпи же РСФСРдин курамындагы Кыргыз АССРнин курамында түзүү керекпи деген суроо боюнча кызуу талаш жүргөн. Мында аймактык принцип менен караганда Кара Кыргыз автоном областы кайсы бир автономдук республиканын курамында туруш керек болчу. Бул жерде эки гана, или Өзбек АССРнин курамында, или Кыргыз АССР деп аталган казактын курамында туруш керек эле. Автономный область өзүнчө мамлекет катары тура албай, андай жок болчу, структура жок эле деп. Анан мына ошондо мына биздин ата-бабалардын да бир мыктылыгы ушунда болгон да. Булар мына Кыргыз АССРнин курамына да кирбестен, Өзбек АССРнин курамына да кирбестен, булар РСФСРдин курамында кылып түзүшкөн да. 1924 жылдын 14 октябрында 11-чи чакырылыштагы бүткүл Орусиялык Борбордук аткаруу комитетинин 2-чи сессиясы кабыл алынган чечимге ылайык РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автоном облусу түзүлдү. Бул чечимди бүткүл Союздук Борбордук аткаруу комитетинин сессиясы тастыктады. Кыргыздын мыктылары эч качан ал жерден жеңилип калдык деп бүк түшүп отуруп калган жок. Кайрадан күчөштү, кайрадан жаңы аракеттер менен күрөшүп отуруп туруп, ушундай маселени Түркистан Ташкенттен көтөрүштү, Алматадан көтөрүштү, Москвадан көтөрүштү, Бишкектен өзүнөн көтөрүштү. Ошентип отуруп көптөгөн күрөштүн натыйжасында, аракеттин натыйжасында 1924 жылы 14 октябрда Кара Кыргыз автономиялуу облусу болуп, РСФСРдин курамында жаңы Кыргыз мамлекетин пайда алды. Бул чечим өзгөчө чечим. Анткени ошол мезгилде, эгерде ушул чечим болбогондо, 4 областта чачылып жаткан кыргыз эли, кыргыз улуту бир чегаранын аймагында бир мамлекетке бирикпейт болчу. Мына Сырдария областынын, Самарканд областынын, Фергана областынын, Жетису облусунун курамындагы кыргыздардын бардыгын бириктирген Кара Кыргыз автономиялуу облус деген мамлекет пайда болду. Ошол мамлекет акырындап облустан кийин Союздук автономиялуу республикага айланды. Союздук автономиялуу республика ушул күрөштүн, аракеттин натыйжасында ушундай көптөгөн кат жазуулардын натыйжасында кийин 1936 жылы Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасына айланган. Бул 15 союздук республиканын ичинде Кыргыз Республикасы, Союздук Республикасы. Кийин 1991 жылы эгемендүүлүккө ээ болгондо ошол чегара, ошол мамлекет эгемендүү Кыргыз мамлекетине айланды. Ошон үчүн биз ар дайым ошол Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгында анын кадыр баркын, тарыхтагы ордун терең билишибиз керек.
Себеби ошол мезгилде ошол мамлекет түзүлбөй калганда, анда биздин түндүгүбүз Жетис облусуна карап, түштүгүбүз Фергана облусуна карап, ал эми азыркы Талас облусу, Сырдарыя областына карап чачылган өзүнчө башка элдердин курамындагы жашаган өзүнүн мамлекеттүүлүгү жок элге, улутка айланмакпыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлсүн. 5000 жылдык тарыхы бар алыскы Сибир жана Борбор Азияны камтыган Кыргыз таласы деген мейкиндикте көчүп конуп жашап келген көчмөн жоокер кыргыз эли азыркы заманбап Кыргыз Республикасы деген көз карандысыз мамлекеттүүлүгүнүн жарыялаганына быйыл 2024 жылдын 31 августунда 33 жыл болот. Өткөн тарыхка көз жүгүртүп, кылымдарды карыткан кыргыз элинин Барсбек Каган, Мухаммед Кыргыз, Кубатби, Ормон хан, Үмүт Аалы, Осмон Датка, Полот хан, Канаат хан, Мөкүш хан, Баатыр хан, Ыбрайым Төлөп уулу сыяктуу баатырлары, жадитчи агартуучулары болбосо, 1898 жылкы Анжиан көтөрүлүшү, 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшү, 1917 жылы Алаш Ордо жана Түркистан автономиясы үчүн күрөш жүрбөсө, 1922 жылы Тоолуу облусту, 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусу, 1926 жылы Кыргыз АССРинин, 1936 жылы Кыргыз СССРин түзүү үчүн аракеттер жасалбаса, Эшеналы Арабай уулу, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев сыяктуу бабаларыбыз келечек үчүн күрөшпөсө, анда 1991 жылы мамлекеттик эгемендикке жетмек эмеспиз. Ошондуктан тарых тек гана өткөн жөнүндө эмес, ал биздин бүгүнкү жана келечегибизди калыптандырган тирүү баян экендигин унутпашыбыз керек.